Бул сүйлөм Кыргыз-Өзбек чегарасынын толугу менен такталып бүттү деген түшүндүрүп турам. Сиздер билем түшүнөсүздөр. Бирок Кемпирабад суу сактагычынын мына ошо Өзгөн району аймагында жайгашкан бөлүгү жөнүндө сөз айтылган жок. 21-жылы 30 мартта Өзгөн районунун тургундары менен жолугушкан кезде Камшер Ташиев Кемпирабад суу сактагычындагы суунун деңгээлин Өзбек тарап 900 горизонталь деп коет. Мына сызыктар горизонталь деп аталат. Ошол бийиктикти көргөзөт. 900 метр бийиктикке чейинки жерден ошол 900 белгиден өйдө сууну көтөрбөйт деп макулдаштык деди өзбектер менен. Ошондой көтөргөндө бул жакта алар өзү 5731 гектар. Ошол эгерде 900 белгиден өйдө сууну көтөрбөй токтотсо 1000 гектардан ашып 1300 гектардын айласында жер мындай ачылып калат да. Ошол жерди силер иштетесиңер деп өзгөнүк туугандарга айтты. Өзгөнүктөр сүйүнүшүп, рахмат айтып, калпак кийгизип, чепкен кийгизип жөнөштү. Бирок ал айтты, видеолор да бар. Мен ачыгын айтып коеюн деди. Эл дуулап аткан кезде айтты. Мен ачыгын айтып коеюн, ошол 900 белгиден ылдый жагын суу басып турган жакты Өзбекстанга өткөрүп бердик деп айтты. 21-жылы 30 ошол эмеде Өзгөндө жолуккандай. Так. Демек, азыр бул жерде мен жанагы вывод кылып атам да, ушул сөздөрдөн кийин такталып бүттү деп айтып аткандан кийин, демек ошол айтылган 900 горизонтальга чейин суунун алдындагы жерлер Өзбекстанга өткөрүп кеткен жөнүндө дагы бул 36 протоколдо камтылды деп тыянак чыгарып атам мен. Айтпаймынбы? Андан кийин демек 36 протоколдо ушул 4000 гектардан ашык жер болот. Жана суу баскан 900гө чейин сууну түшүргөндө 4000 гектардан ашык жерин эмне биз Өзбекстанга өткөрүп беребизби деп суроо коюп атам. Экинчиден ошол эле жаңылыктарды айтылып атат. Өзбек тарап сунуштаган Кемпирабад суу сактагычынын аймагында 50 гектар жерди 20 гектар жерге азайтууга кайрадан сүйлөшүүлөр болоорун УКМК төрагасы Ташиев жергиликтүү жашоочулар менен жолугушууда билдирген деп айтты. Эми муну түшүндүрүп берейин. Могу жерде Кара Суу районуна караштуу мына жерде ошол Замбанын жанында 100 гектар жер сураса мен бир эле макул деп коюпмун деп жана видеосу бүт эле тарап жүрбөйбү, көрсөңүздөр керек. Анан кийин застава бар экен. Бактыбек Болуруш деп ошол губернатордун орун басары. Анан кийин ошо госрегистрлер айтты, көрсө ал жерде погран заставабыз бар экен. Бул жерде погран застава бар ушудан четинде. Погран заставабыз бар экен, жок болбойт деп турган 50 гектар жер берели деп чечтик деп айтып атат. Анан кийин ошондо бул жакта кара суулук туугандар чыкты, 1 гектар жер да бербейбиз деп. Боз үйлөрдү тигип, тууларды көтөрүп чыгышты. Ошондо баары эл менен жолугушуп туруп, 50 гектар эмес, 30 гектарын сиздерге калктыралы, 20 гектар жерин берели. Эмне болду ката? Жок, бертазым жок. 20 гектар жерин берели деп. Ушундай кепке келген да, эл менен ошондой макулдашкан. Туурабы? Аны баарыңыздар эле билесиздер. Так. Эми андан кийин өзгөнлүктөр биздин эл көтөрүлгөн. Биздин эл көтөрүлүп айтабыз. Ана ошол суунун боюна боз үйлөрдү тигип, жерди берейин деп чыгышты, катуу чыкты. Катуу чыкканда Ташиев кайрадан барды. 25 апрелде Куршап стадионунда эл менен жолугушту. Ошол жерде мен ал жерде биздин протоколубуз бар. Протоколдон алып эме кылдым. Расмий болсун деп. Так. 25 апрелде Өзгөн району эл менен болгон жолугушууда, значит, Ташиев мынтип айткан. Сиздер Кемпирабад суу сактагычын калтырыш керек деп айтып жатасыңар. Болуптур. Тургундардын пикири менен эсептешпей кое албайбыз. Биз сиздер шайлаган жана колдогон бийлик өкүлдөрүбүз.
Biz asmandan düşkөн бийлик эмеспиz. Biz basıp algan бийлик эмеспиz. Bizdi sizler tandadыңыздар. Demek elдин талабы биз үчүн башкы орунда турат. Sizler kempravатты бербеш керек деп жатасыздар. Бүттү, kempravатты бербейбиз. Силердин пикириңерди эске алып, бербейбиз. Мына мен комиссиянын төрагасы катары айттым деп мына сөз. Бул сөздөр жөнүндө мына Элүү Кара Суу районунда жол учкан жөнүндө Оштуудан айтып ататам, ар жактагы бербейбиз деген ташиттин сөздөрүн айтпайды. Мен ошонун дагы тыянак чыгырдым. Бүгүнкү күндө эми алып коюлду, ал тыянак чыгып туруп, уже кемпират берилип кетти деген тыянакка келдим. Дагы бир берилип кетүүчү маселе. Именно ошол баягы атагы алыска тараган өзгөн көрүүчү ушул жерлерде өстүрүлгөн. Мына суу баскан жерлерде өстүрүп жүрүп, биздин ата бабаларыбыз өстүрүп жүрүп, ошол атагы алыска тараган ошол өзгөн көрүүчү ушул жерден өстүрүлгөн. Ушул жерден чыккан. Ушундай бир сонун мыкты жерлерибиз да. Так. Дагы белгилеп кетүүчү маселе. Кемпирабад суу сактагычынын тосмосунун курулушунда иштеген. Мына ошол суу тосмосунда иштеген биздин Абдыразак Матмысаев деген агабыз бар, биздин айылда. Ошол курулушунда иштегенмин дейт. Иштеген. Ошонун айтуусу боюнча ошол суу тосмо менен кошо 2 ГЭС кошо курулган. 2 ГЭС. Мына Кыргыз-Өзбек чек арасы ушул суу тосмонун орто ченинен бир аз азыраак бөлүгү бизге карайт, бир аз көбүрөөк мына Өзбекстан тарапта. Орто ченинен өтөт дагы. Мына ушул тоонун түйүн жагынан кетип мына айланып кирет. Калган баары биздики. Ушул суу тосмонун курулушунда иштеген биздин агабыздын айтышы боюнча суу тосмо курулган кезде 2 ГЭС кошо курулган. 2 ГЭС. 2 ГЭСтен биздин аймакта жайгашкан. Экөө тең биздин аймакта жайгашкан. Ошол Ташиев 20 гектар жерди берип коелу өзбектөргө деп элди көндүргөн, ынандырган жерде дал ошол мынау Заставы 2 ГЭС. Жарымы бизге караштуу ошол суу тосмонун жарымы 2 ГЭС ушул жерде жайгашкан. Сөздөр бул жөнүндө бир да сөз жок. Эмне үчүн бул суу тосмонун бизде жайгашкан бөлүгү стратегиялык объект катары каралбайт? Эмне үчүн 2 ГЭС жөнүндө бир сөз айтышпайт? Эмне үчүн жашырышат? Кандай максатта? Суроолор көп. Азыр эле тизмелеп өттү бир топ декларацияларды ошол союз бузулган кездеги түзүлгөн келишимдер боюнча достук, түбөлүк достук келишимдери боюнча Алматта, Минск, Москвадагы кол коюлган 91-96, 97 жылдарга ылайык бул ошол бардыгынын территориясын тааныйбыз, бири-бирибизге баягы кол салбайбыз деген ошол келишимдердин негизинде бул Дыганбанын бул бөлүгү 2 ГЭС ушул Кыргыз мамлекетинин менчиги, Кыргыз элинин менчиги болуп эсептелет. Так, үчүнчү. Мүмкүн болсо тездетесизби суранычы? Убактыбыз тар. Макул. Сунушуңузду жок, сунушуңузду кененирээк талкуу кылсакпы деп атам да, аябай көп сунуштар түшүп атат. Кыскартан аракет кылам. Жок, это очень важная информация. Не? Первоисточник. Конечно, это первоисточник. Первоисточник. Шашпаның себе, жана ойыңыз той. Халк баласын жатқанда майы жер халк баласын. Так, значит, ошол Оштуудан мындай сөз болду, мындай маалымат болду. Суу сактагычтын дейт 1300 гектары жаңы келишимдин негизинде мамлекетке өткөн. 4100 гектары коңшу өлкө, 75-жылдары компенсация катары берген деп айтылды.
Булар баягы элди жетишинбей ара жолдо калтырышын айтып атабы, эмне максатта айтып атышат бир түшүнүш кыйын да. Эми ошол мен жанагы эле айткан 5731 гектар жер, ошонун 900 белгиге чейин түшүрсө 1300 гектар жанагы ошол жерди өттү деп атат. Өзүнүн жери. Ал жер эртең эле өзүбүздүн биздин жер да. Биздин жер кайра бизге өттү. Калган баягы 900га чейин жанагы 4000 гектардан ашык жерди компенсация берген деп атат да. Компенсация башка жактардан бериптир. Исмаил Шакшы ал жөнүндө оonda жакшы жазган. Мына мен айтып берейин. Эгин эккенге эң ыңгайлуу 5731 гектар биздин жердин ордуна алар 4127 гектар таштак, суу чыкпаган, эгинге пайдасыз жерлерден бөлүп ар кандай участкалардан беришкен. 1604 гектар жер компенсацияланбай бизге берилбей калган. Андан башка платинанын бийиктиги 84-жылы биздин уруксатсыз өз алдынча 2 метр көтөрүшүп, кошумча биздин 269 гектар эгиндик жана 7,5 гектар көп жылдык өсүмдүктүү жерибизди суу алдында басылып калган. Компенсацияланбаган жана суу астында калган жерлер 2518 гектар деп нерсе жазган. Андан ары суу сактагычка, ошол оштуудан айтып атат. Суу сактагычка жакын айылдарды нын тартып, суунун көлөмүн төмөндөтүү талабы коюлган деп айтып атат. Бул жалган, мындай талап коюлган эмес. Биз ошол жерде ошол жолугушууда болгон адам катары, ошол жерде жүргөн адам катары андай талап болгон эмес. Эле ошол жерде жолугушуунун протоколу түзүлгөн, бизге бир көчүрмөсүн беришкен. Бизде ал протокол бар. Бизде талап коллекторлук ошол суу сактагыч курулган кезде келишимде өзбек тарап ошондой жер алдында суулар көтөрүлүп кетпеш үчүн коллектордук дренаждык системаларды биздин жогорку айылдарга куруп бермек болгон, өздөрүнүн эсебинен. Ошону курбай коюшкан. Алар аткарбай койгон келишимдин бул бөлүгүн. Ошол алар аткарбай койгондун кесепетинен 5028 гектар жер сазга айланып, жерден туз чыгып, айыл чарба иштерине жараксыз болуп, канчалаган биз зыян тарттык. Кайсы келишим номуру же аталышы барбы? Ошол Кемпирова суу сактагычын куруу боюнча келишим болгон да. Так, андан кийин сууну оштуудан айтып атат. Сууну кыргызстандыктар толук пайдаланып, эч бир чектөө коюлбаш айдылды дейт да. Кемпирова суу сактагычын мына 900-белгиге чейинки суунун алдындагы жерлерди Өзбекстанга өткөрүп жерлерди бул дааны аныктап турат да, өткөрүп берген. Алар өткөрүп берди деп ачык айтпаган менен айландырып айтып атат. Бул дааны эле аныктап турат берилгендигин. Демек 36-протоколдо Кемпирова суу сактагычы өткөрүлүп берилгени камтылган деп тыянак чыгарсак толук болот да. Мен жана айткандай, бул жерлер Кыргыздын жери, Кыргыз мамлекетинин жери чегарадан бери бардыгы. Анан кийин сууну биз каалагандай иштеткенге укугубуз бар. Өзбек тараптары бул жактан бери бизге өткөнгө жерде кандайдыр бир шарт койгонго, чектөө койгонго акысы да жок да. Акысы да жок да. Эмне эч кандай чектөө коюлбайт деп бул элди алдап атышат. Да эскерте кетсек, келишим боюнча жана ошол Кемпирова суу сактагычын курууга келишим боюнча бүргөндүн астыне 149 километр канал куруп өзбек тарап өзүнүн эсебинен. Анын негизинде бизден 20 миң гектардан ашык сууга жер пайда болмок. Ошол жерлерди суугарганга биз ошол алар куруп берген канал аркылуу 227 миллион куб сууну алып турмакпыз. Бул жөнүндө дагы жазган жол. Алар келишимдин бул бөлүгүн да аткарбай койгон. Анан сүйлөшүүдөн мурда келишимдин кайсы жагын аткардың, кайсы жагын аткарбадың деп тактап алып туруп анан иш кылбай эле эмне кылып атышат мен түшүнбөйм. Анан дагы ошол оштууда жаңылыктарды айтып атат. Кемпирова суу сактагычынын эсебинен Жалал-Абад жана Наманган областтары чектешкен жердеги Гавасай деген тилкеден 8 миң гектар Кыргызстанга өтөт деп жазат. Алар ачык биз Кемпирова өттү деп айтпаган менен айландырып эле толук эле маалыматты жеткирип атат, бирок бир түшүнүксүз кылып жеткирип атышат да. Так,
Эми кийинки картаны берип койгон. Эми Кудай өзү эле сактасын, эгерде ушул 36-протокол боюнча Кемпирабад кошо Өзбекстанга өтө турган болуп, аны ратификацияга киргизип, мына кече эл менен жолугушканда кирип бир концертте отургандай эле болдук да. Кимиси сүйлөсө эле бийлик тараптан кол жабышат. Кол жабышып эле өздөрүнчө сүйүнүп эле. А бул жакта баягы жер кетип, жаны кетип, осы жерде биз үчүн ыйык жерлерди жогото турган адамдарыбыз бир сөзүбүздү угулбай эле калды да. Угулбай эле калды. Мына чегара бул жака жылат. Одар мына. Мына чегара, мына тоонун түбүндөгү чегара, мына суунун четине жылат мына. Кыргыз өзбек чегарасы мындай болуп жылат. Ушуну элибиз түшүнбөйт. Булар ушуну чегараны жылдыра албай ора. Ошол жактан бери өтө албай көздөрү кызарып кыйналып жүрүшөт. Мыйзамды бузуп өтүп кирип башка кылып. Мен өткөндө ошол айылдаштар балыкчыларга тийишип атат дегенде мен барып түшүндүрдүм эле. Силер алдап салдап туруп ошол келгендерди бирөөсүнө келип чай ичебиз, бирөөсүнө алдап кармап туруп, байлап милиция алып барып тапшырып койгула, чегараны бузуп өтүп, экинчи келип калат. Анан булар бара-бара бийлик күчтөнүшү мүмкүн, элдер сабаттуу болуп, бул чегараны өтпөйсүн деп сөз болот, башка болот деп булар алдын ала даярдык көрүп чегараны бул жака жылдырганга аракет кылып атышат. Ошого биздин бийлик макул болуп атат. Макул болуп атат. Эң коркунучтуусу Эң коркунучтуу маселе ушул жерде. Чегара бул жака жылса, мына жерде биздин айылдар бар мына. Айылдарга жетип келет. Мына айылдарга жетип келет. Мына айылдарга жетип келет. Анан кийин турган жер ушул жерде. Эми алар тоспойт деп айтып атышат да. Алар тоспойт. Мал сууласаңар да боло берет, балык кармасаңар да боло берет деп айтышат да. Эми Өзбекстан күчтүү мамлекет. Өзбекстандын жетекчиси, келечекти ойлогон, элди ойлогон мамлекет ойлогон жетекчи. Ал алдын ала баарын жакшынакай кылып жасап атат, жакшы сүйлөп. Баардыгы мыйзам чегинде ратификация болуп бүткөндөн кийин эч кимден сурабайт. Мыйзам чегинде чегара бул жерде болгондон кийин өздөрү билет, тособу, тоспойбу. Туурабы? Мен сөзүмдү кыскартайын. Баардык маселе ушул жерде турат. Былтыркы жылы ошол жанагы Ташиев барып 24-25 марттарда 21-жылы Ташкентте жыйынтыктоочу протоколго кол коюп, 26 мартта келип бул жерде расмий жарыялаган. Болду, чегара Өзбекстан Кыргызстан боюнча талаш маселе калган жок. Бүттү депчи. Ошондон кийин өзбек тилинде жарнама чыккан. Биздин Кемпирабад деген деңизибиз бар дейт. Өзбекче, өзбек тилинде. Жакында сиздерге ошол жерге келип эс алганга шарттарды түзүп беребиз деп рекламасы чыккан. Дубайга барбайсың. Биздин өзгөн элдин негизинен ошол ойготкон ошол реклама болду. Биздин сууларды, биздин тоолорду көргөзүп туруп, өзбектер ошондой биздин Кемпирабадда деңизибиз бар деп реклама чыгарганда, ошону көрүп алып, кантип эле биздин жер кетип калат деп көтөрүлүп чыгышкан. Бүгүн эң коркунучтуу маселе ушул чегара эгерде бул жака жыла турган болсо, биз андан кийин Өзбекстан күчтүү мамлекет баары мыйзамдашып калгандан кийин эч нерсе кыла албай калабыз. Ушуну бул өзгөндүктөргө эле керек эмес. Бул Кыргызстанга керек. Бул кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин менчиги мунун баары. Жылдан жылга суу азаят. Акыркы жылдары жергиликтүү элдин айтышы боюнча 9-белгиге суу жетпей атат, ансыз деле жетпей атат. Анан эгерде өзбектер биз тоспойбуз деп аткан болсо, аларга чегараны жылдырып эмне кереги бар? Андай бир маанисин жоготуп атпайбы чегараны жылдырып эмне кылат тоспосо? Анын үстүнө 9-белгиден суу ашпай атат, ансыз деле жылдан жылга суу азайып атат. Алар ашырам көтөрөм дегенде да көтөрө албай эмес. Алар наоборот тескерисинче эгерде чегараны бул жерге жылдырып алса, суу азайган сайын жер ачыла берет. Азыркы ошол келишим боюнча зеркальная поверхность деп жазылган, ушундай түшүнүк киргизилген. Зеркальная поверхностьтен ушул суу баскан жер. 908-белгиге чейин, мына жер 908-белгиге чейин сууну сатаганга уруксат берилген. Ошол жерде сууну камап, сууну сатаганга. Бирок алар сууну иштеткен сайын суу азайганда зеркальный поверхность азаят да. Ачылган жер биздики. Биз иштеткен толук укугубуз бар. Биздин жерибиз. Булар ошону туура эмес маалымат берип атышат да. Анан булар азыр 900дөн келсе, эгерде тоспойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анын үстүгө буга чейинки келишимдин өздөрүнө пайдалуу жактарын гана аткарышкан өзбек туугандар. Бизге пайда берген
жактарын аткарган эмес. Анан кийин мен азыр окуп калдым, муну Рошан мырза көргөзүп калды, Садыр Жапаров жазыптыр. Чочулабай тургула, мени дагы жана ошондон кийин Ала Тоо 24-төн башкалардан Алыке көбөстүн тукумдарына ишенбей тыныч туруп тургула деп токтотуп атышат. Ким андай экен эми убакыт көргөзөр го. Азыр ошол Садыр Жапаров жазыптыр. Элүү башкарабыз. Муну суу тосмону өзбектер каалагандай башкарып келген. Эми биз элүү менен биргелешкен ишкана түзүп, чогуу башкарабыз деп жазыптыр. Аны ким тосуп туруп атат? Муну суу тосмонун жарымы ансыз деле биздики, ал жерде 2 кез турат биздики. Ошол эмең ишкананы түзүп туруп башкара бер, бул жерди чек-чеграны бул жака жылдырбай эле башкара бер. Ким тоскоолдук деп атат? Кайра наоборот, жарымы меники десе, каалаган шартты койсо болот го. Туурабы? Ошон үчүн ушундай коркунуч бар туугандар, чек-чегара бул жака жылбасын, биздин жерибиз, суубуз, жердин алдындагы байлыктар башка баары кетпесин деп ушул бир аракет кылып атабыз. Менин эми сунушум. Biz төмөнкүдөй талаптарды коюш керекпиз. Кыргыз эли жалпыбыз биригип. Биринчиден, Кемпирова суу сактагычын куруу боюнча Кыргызстан жана Өзбекстан мамлекеттери арасында түзүлгөн бүгүнкү күндө күчүнө турган келишим бул баягы ошол куруу кезиндеги түзүлгөн келишим жөнүндө айтып атабыз. Жанагы канал куруп беребиз, дренажный сеттерди салып беребиз деп жана башка көптөгөн бир милдеттенмелерди алышкан. Ошол келишимди ачыкка чыгаргыла деп атабыз. Элдин баары бирдей 22 октябрда 65-жылы кол коюлган 470 номермен. Мен жакшы. Ошол протоколду ачыкка чыгаргыла. Биз көрөлү, эл көрсүн, өзбектер кайсы жагын аткарды, кайсы жагын аткарбай коюшту. Көрсүн деді, биринчи. Экинчиден, Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча түзүлгөн номер 36 протокол жарыялансын. Кемпироваттан башка дагы кайсы жерлер бизге өтөт, кайсы жерлер аяк өтөт, эл билиш керек да, туурабы? Билиш керек да. Үчүнчүдөн, эгерде бул эми мурда жазылган да, азыр аны эле окуп атпайм. 36 протоколдо Кемпироват суу сактагычын ушул 900-белгиге чейинки суунун алдындагы жерлерди Өзбекстанга өткөрүп берүү жөнүндө да камтылган болсо, бул протокол тез арада жокко чыгарылсын деп талап коюшубуз керек. Тез арада. Төртүнчү, Кемпироват суу сактагычы аркылуу өткөн Кыргыз-Өзбек чек арасы өзгөртүүсүз калтырылсын деп талап коюш керекпиз. Жылбасын, ордунда калсын. Бешинчи, келишимдин негизинде салынбай калган коллекторлук дренаждык система Өзбек тараптын эсебинен азыр болсо да салынып берилсин деп талап коюш керекпиз. Элдер дагы эле көрүп атат. Огороддорунан башка жерлерден суу чыгып кеткен, туз чыгып кеткен. Бул проблема дагы эле бар. Алтынчы, Кемпироват суу сактагычынын суу тосмосундагы 2 кезди бизге өткөрүү алуу боюнча иштер башталсын деп талап коюш керекпиз. Иштер жүргүзүлсүн деп. Биз бул жерде өзүбүзгө 2 кезди өткөрүү алганда толук негиз бар. Жана Исмаил Шакчы айтып өткөн документтер, анын үстүнө бул жердеги ошол 2 кезди иштеткенге суу бизден барат. Кыргызстандан барат, мына суунун баардыгы бизден келип чогулат. Бул бир. Экинчиден, ушул сууну сактаган жер биздин жер. Үчүнчүдөн, ошол суу тосмо курулган, 2 кез курулган суу тосмонун бөлүгү биздин бөлүк. Биздин аймакта турат. Ошондуктан 2 кез биздики болуш керек. Кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин менчиги болуш керек. Ошол боюнча иш жүргүзүш керек деп талап коюш керекпиз. Жетинчиси, эми канчалаган зыян тарттык биз. Канчалаган пайданы көрүштү. Биз канчалаган зыян тарттык. Эми ошончо зыян тартканыбыз аскерлер өткөрүп бергенди токтотуп, бизге келтирилген зыяндарды Өзбек тарап биз албай калган пайдаларды кошуп төлөп берсин деп талап коюш керекпиз. Менин сунушум ушундай. Суроолор болсо жооп берейин. Келиңиздер, тактоочу суроолор койтолу. Чоң рахмат. Тура көрсөңөр суроолорду кыска берели. Ооба, мүмкүн болсо. Көбүрөөк суроо берели.
Анан суроо берерде өзүңүздөр таныштырып кетсеңиздер. Суроо чейин жабык жыйынга катышкан жигит катары кошумча маалымат айтсам, кандидаттар бергенде суроо бергенде негиз болуп калса керек. Айтып кой. Келиңиз. Тиги ошто өзгөндө өткөн жабык жыйында булар элдин озмушун жаап атышат. Нол Кемпироват дейт 1965-жылы эли өтүп кеткен дейт. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу суранычы? Биз кемчилигин түзөп дейт. Жерлерибизди кайтарып жатабыз дейт. Элегин кылып, нол кеткен жерлерди биздики деп айтпагыла деп өзүбүз жаап атат. Ал жерде сиздер көрүп аткан акыл Казакычтын көрсөткөн картасында мен ал жерде ишенип кетейин дедим. Анан кайра чыгып алып Казакыч картаны көтөрүп алып чыкканда ал жерде айтыптар. Казакыч көрсөткөн нерсе элдин көпчүлүгүн шай болду. Бул жерде көрбөгөн кантип? Жерде көрбөгөн билбейт да. Көрбөгөндөн кийин картада көрсөтүп бергенден кийин сен муну 5000 сомго чыгарып алган баннериңди көрсөткө деп колдон микрофонду алып маалыматты толук билдиртпей койду. Ошол себептен нол көрсөтүлгөн жерлер 1900 анан ал жердеги бир пикирди айтып атышат. Эми карапайым эле түшүнүп атат, бирок мамлекет башкарганда кантип түшүнбөйт деп билбейм да. 1965-жылы компенсацияланган жерлер менен булар ошол Кемпироват элеген жер алмашылган деп атат. Компенсация деген сөз бул баягы упущенная выгода деген сөз. Кое берилген пайдалар деген сөз. Кое берилген пайдалар үчүн бизге алар компенсация төлөп берген. Төлөп берген компенсациялар да толук төлөнбөй калган. Келишимдер толук аткарылбай калган. Ушуну эл так түшүнүш керек да. Кезинде компенсацияласа демек жер алмашылыптыр да деп бүгүн аркы дүйнөдө жаткан Турдагул Усубалиевдин катасы деп айтып атат. Ошол себептен бул биздин жер. Мен мына туура айтты. Ошол жерде жыйында мен сөз сурадым. Сөз беришти. Мен муну элге көрүнүктүү болсун деп муну картаны чоңойтуп баннер жасатып алганмын. Баннерди илип туруп түшүндүрүп баштасам, баягы чыдабай кетишти да. Мен айттым, ушу тосмону айттым, эки кезди айттым. Ташиевдин жанагы сөзүңүз каяка кетти деп айттым. Ошол чыдабай кетишип келип микрофон менен жулуп талашып, бул сен мындай баннерди каалаган жериңде жасап берет. Бул документ эмес деп ошондой бир сөз келишти. Ошон үчүн мен муну ТПГ картаны силерге айттым. Замирбек абдан туура айтты. Ошол 65-жылдарда алар айтып атат, Оштуудан 75-жылдагы компенсация берген 4100 гектардын айланасында жер деп атат. Алар биздин бул жерде суу басып калып, бул жерде айыл чарба жумуштарын аткарганга мүмкүнчүлүк жок болуп калгандыктан ошол башка жер беришкен. Жер алмашылган эмес. Эгерде жер алмашып кеткен болсо, өзбек туугандар качан эле чек араны жылдырып алмак бул жака. Чек аранын мына жерде турганы ошону тастыктап турат. Жер алмашылган эмес. Биз бул жерде суунун алдына эгин эге албай калган үчүн бул жака эгин эгип тургула деп берген жер ал жерлер. Ошону туура түшүнүш керек. Суроо басып бериңиз. Нерсени азыр урматтуу тактап коелучу. Мына бүгүнкү күндө молеки мамлекеттик чек ара болуп атат да. Муну өзбектер бүгүнкү күнгө чейин признавать этеби? Значит, ушунун негизинен да биз сөз алып барышыбыз керек, иш алып барышыбыз керек да. Анткени мону өзбектер эч качан суроонун астына койгон эмес да. Моюнга толук менен алат да. Анда эгер мына бүгүнкү күндө чек ара ушул болсо, анда биз өзбек туугандарга монун баарын өткөрүп берип атыптырбыз да. Биз да ошону айтабыз. Эми ушул маселени өтө жакшы билген адам катары айтып берейин. Мен ошону түшүнбөй аттым азыр. Түшүнүктүү. Силерге рахмат. Мына жерде үчөөбүз отурабыз да, Бектур Асанов, Первеш мырза, мен үчөөбүзгө Ош окуясы боюнча иш козгогондун себеби Кемпироват болгон. Ошондо жанагы кол коюп келгенде Ташкенттеги протокол улуттун кызыкчылыгына жооп бербейт деп туруп мен 8 бурактуу статья жазып чыгарган көптөрүндө азыр бар. Ошол көптөрүндө бар. Ошого таянып айтып атат да, мына акылымда ошол. Бирок эми ушунун үстүнөн иштеп келген адам катары бул үстүнөн окуганча мынча ток мындай жеткире албай атат да. Айта бардыгы айткан туура. Мынабы аян суунун аянты. 5731 гектар деп белгиленген. Бирок булар мынабы плотинаны кийин 2 метрге көтөрүшкөн. 2 метрге көтөрүлгөндө
7000 мен азыр айтылган баягыда кетти, 7000ден ашып жанагы гектар жерлер албалуу бактардагы ошо басып кеткен. Зеркальная площадь 7000 гектар. Кетет да. Кеңейип. Андан башка Өзгөн жана Кара Суу районунун жалпысынан биригип чети айылдын жерлери суу чыга баштаган. Үйлөрүнөн бери. Ошол жерлердин аянты 5028 гектар. То есть жердин алдынан мындай Суу чыгып турган. Көйгөн үчүн чыгып, анан жана туз өмөт топтонуп айдаганга жараксыз болуп калган. Бир учурда азыр түшкөн. Азыр десек туура болбой калат. Бир учурда ошондо дагы жанагы өлгөндөрдү көмөлгө барышкан. Суу чыгып. Чоң проблема болду. Мен депутат элем ошондо. Кеп туруп алып биргелешип. Эми булар тажиктер ошол жанагы мунаны эми союз учурунда салганда өзбектер кыргыздарга усвали учурунда ал айтат жердин ордунда жер бергиле деп сурайт да депутат. Булар беришет, элим абдан туура айтты, 4127 гектар берген. Кайсы жактан бердилер? Ушуга 4107 кошушубуз керек да. Алар берген, биз алганбыз. Бирок ар жактан беришип, жида баягы сузактын ар жактан беришип ташта жама бирок элдер эми аны иштетип баягы союз учурунда жаткан жөн эле. Бирок азыр иштете баштабады, таштан бери алып. Ошентип мынавынын 4127 гектары алардыкы. Эми реально карашыбыз керек да, мен жактап айтып берейин. Алар беришкен. Ана ошо маселе ойдон калды. Бирок алар берген менен толук кандуу жана өз милдеттерин келишимдеги аткарган эмес. Кандай аткарган эмес? Биринчи, эң негизгиси, улар жанакы Бүргөзү массив Баткен тарапка 149 километр канал салыш керек болчу. 149 километр канал. 210. Жок, аны 70-ин, жок, турсаң. Аны 70-ин кийин алып койушкан, мен алган айтып атам. Алып койушканда, туура башында ошол болгон, бирок кийин макулдашып эми көптөгөндү биз эме кылып, ошо 70 гектар алып, жанагы 149 километр калган. Аны салып бериш керек болчу. Ошол каналдан ушу жерден тартып суу кетмек болчу. Биз ошол өзүбүздүн объемибизди албай, Бүргөндү массивде эң кем дегенде 20.000 гектардан кем эмес жерлер суу менен сугарылып, элдер отуруп, өздөрүн бакмак. Аны аткарган жок. Андан башка дагы жанакы Өзгөн районундагы Кара Суу районунда 7 айыл өкмөтү баспаш үчүн дренаждык система салыш керек болчу. Суулардын чыкпаш үчүн. Аларды салышкан жок. Андан башка мына жерге экинчи ГЭС курушту. Экинчи ГЭС курушуп, бүгүнкү күндөгү анын моштосу 190 мегаватт. 190 мегаватт. То есть практически эми жарымы биздин жер болуп калды деп айталы да. Суу биздики, бирок алар бир тиын бизге ошо ГЭСтен пайдасын берген. Биз аябай зыян учураттык, мен аны жазгам, ошо жерде окусаңар бүт жазылган, анча миллион доллардан кемчиликтер. Анан биз сунуш кылдык, анда жок дегенде ушу ГЭСте биз өзүбүздүн упущенный выгодун алайлык. Жанакыларды упущенный выгодун алайлык, мына жерлерди суу калтырып алайлык, ошонун баарын төлөттүргүлө, анан сүйлөшсө болот деп туруп биз чечкен ушуну улуттук ызычылыгына жооп бербейт деп чечкенбиз да. Мына эми түшүнүңөр да. Эң негизги маселе ошодо. Булардын таянганы азыр ошону айтып атат. Эми мен анча-мынча маалымат жана окугандан Гавасайдан сөз кетип атат да, Гавасайды айтып коеюн. Гавасайдын жери ал биздин жер. Берди деген. Бирок аны Советтер учурунда совхоздун директору берген. Себеби биздикилер колдомон эмес да, биздикилер того чыгып кеткен. Совхоздун директору берет, райондун жетекчиси берет, областын жетекчиси макул болот. Бирок жанакы мен айткан мыйзамдын чегинде Верховный Совет бекиткен эмес. Демек ал жерлер биздики. Алар жакшы билишет аны.
Çalanda bizlik emas, Özbekler de bekitken emas. Жоқ. Özbekler de alamaz, bizlik de bergen emas. Жоқ, биздики жоқ, колдору бар Жогорку Совет. Мен айтып жатам, жогоркусу Верховный Совет бекиткен эмес. Биздики дагы, Өзбектердики дагы Жоқ. алдык деп бекиткен. Жоқ, биздики дагы биздики бекиткен. Жоқ, биздики Союзда бекиткен. Жоқ, турса, эгер биздики бекитсе, турса, эме, маке. Эгер биздики бекиткен күндө дагы Верховный Совет Советского Союза мыйзам чегинде бекиткен эмес. Ал баары бир ошол Верховный Советтин аны укугу болгон жерди жана аймакты бөлүштүрүү деген республиканын ортосунда. Ал да бекиткен эмес. Демек, ал жерлер биздики да. Ошондуктан бул жерден мен азыр ойлойм да, азыркы келишимди көрүш керек. Көрбөй туруп мындай айткан мен үчүн, допустим, өтө оо сөйдөгөндө мен ар бир сөзүм үчүн жооп берген адаммын да, так. Эгерде жанакылардын баардыгын компенсациясын берип, ошол биз айттык 78-83 жылдардын кереги жок союздакылар. Сөйдөгөндө союз ушундай единый бюджет берип турушкан да. Жана айткандар туура. Бирок эгемендүү болгондон тартып, 91-жылдан тартып, биз өзүбүздү жана упущенный выгодаларды ушулардын баарын талап кылышыбыз керек. Ошондуктан улуттун кызыкчылыгына жооп бербейт деп чоң статья жазып, мына ошонун негизинде иш козгоп, бүгүнкү күндө сотто жүрөбүз. Түшүнүңөрбү маанисин? Мына ушуларды билгенден кийин гана биз бир нерсе деп айтышыбыз керек. Бир нерсе бүгүнкү өзбек бийлиги, мына мен болгон айтып коеюн да, бул кыргыздарга чындыгында башка өлкөгө эбегесиз жан тартып атат. Себеби дегенде ал өзү Жизак областынан төрөлгөн. Ал жерде суунун тартыштыгы өтө күчтүү. Өзүнүн кесиби Мирзоев. Ал мелиоратор. Мен анында жазып чыккам. Ар бир тамчы суунун баасын билген бүгүн жетекчи келдим. Ошого мынага ыктап атат. Бирок ошо кыргыздарга болгон мамилесин эске алып, жанакы биз карашыбыз керек да. Ал көп нерселерге Каримов болгондо 1 сантиметр бербейт эле. 1 сантиметр бербейт эле. Ал наоборот керек атмак бар. Билесиңер, жана Унгартоодон чыкканда, помните да? Мамедеге коюп калганда шатак чыгарышты. Бул бизге мындай мамиле кылып атат да. Ошондуктан бул маселе боюнча көп нерсени мен азыр айткандардын баары мен толук кошулам. Бирок жанакы экинчи ошо келишимди көрүп туруп, окуп, анан кийин карта менен салыштырып, бир нерсе биз айтсак, кичине туура болуп калат да. Мамлекеттик подход болот ошондо. Анан жөнөкөй көчөдөгү сөздөрдү айткан туура боло калат да. Бирок элдин талабы абдан туура. Чындыгында эгерде ушунун баары кетип калса, Мирзоев канча жыл отурат? 10 жыл деп коелу. Туурабы? Кийинки бийлик келет. Инем айткандай, чек араны коет. Үстүнөн жер алды алардыкы, үстү алардыкы, кайыктар келет дагы, патрулдар жүрөт да уставы. Болду, эче колду койбос. Кече жакында бир куудулдарды чыгарттык жанакы. Экөө жүрөт, мага бирөө жөнөткөн түндө көрдүм. Күлүү мындай жылдырган эме боюнча. Ошондой болот да. Ошондуктан бул жерде жанакыда коркунуч бар. Бирок келишимди кандай деңгээлде мындай ратификация кылат, кандай деңгээлде болгон, ошол менен бирге мага аскер кызматчылары телефон чалышты Оштон. Жанакы Ошто билесиңер, Араванга кетип атканда биздин учебный центр бар. Туурабы? 93-жылы ошонун жарымын Каримов шак этирип, ал жерде биздин танковый полигон болгон, танкыларды айдашып, танкы менен атчыбыз. Мен первый замминистра барам. Анан ал келип эле шак этип кууп чыгышты. Анан түнү менен мен аларды кууп чыктым. Мен жаныбызда да кууп чыгып туруп, десем Бишкектен, Акайыттан администрациядан телефон чалышты. Жолдош Исаков, что вы делаете? Какое-то вы отношение имеете между государственным отношением? Немедленно остановите. Айлаштан анан түнү менен танковый жана вышка деп коет, карап турган. Ошонун баардык кирпичтерин алып, машинамен жүктүп кетип тосуп алган. 2-3 күн болду, мага телефон чалышты. Исаков дейт, эмнеге дейт, ошонун бар зымдарын алып бизге берди деп айтып атышат. Биздин жерде. Жок, мен болгон факт айтып атам. Болгон факт. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн жанакы келишимди көрүп туруп,
Бирок бүгүнкү маселени мындай жалпысынан азыркы айткандарды мындай койгойсун деп чечим чыгарып койсок болот да. А бирок подход государственный болот. Биз да уят болбойбуз кийин. Протоколду көргөндөн кийин. Протоколдон көрүп окугандан кийин. Чыгарып айтсак кантип окуйбуз аны? Ачыктап айтканда ошон үчүн мына болот жерге жазыш керек. Ачыктоо сунушу киргизилди да. Протоколду ачыкталгыла. Биринчи деп жазып коюш керек да. Анан кийин ачыктап чыккандан кийин картадан отуруп алып туруп биз ошонун адистери караса, анан ошондо айтсак болот да, канчалык деңгээлде. Бирок кандай болгон күндө дагы мындай суу тартыштырып келишет болот. Муну эске алыш керек. Экинчи, кандай күндө болгондо да эгерде ошондой болуп калса, анан баары кийин тосулат. Это сөзсүз болот. Анан кийин ошондо да чатак чыгышы ыктымал. Биз ошого документтер бүтүп алып, анан кийин биз ошолорго жол бербегенге азыр мындай эме жазып коюшубуз керек да. биринчи анан Келиңиздер тактоо иретинде суроолор. Кошумча сиздики. кошумча толуктоо. Ассаламу алейкум. Так, акыл. Мына сага. Кечиресиз, азыр бият сөзү бүтсүн, тура туруңуз. Маселе боюнча эч проблема жок. Кыргызстандын колдонгон документ бар. Мен сага документ окуп берейин. Урматтуу катышуучулар, тынчтаныңыздар, бири-бирден сураныч. Отуруп туруңуз, азыр беребиз. 1 секунд. Мындай калпы сөз айтып койду. Ошон үчүн мен чыгарып атам. Мынау жер, мына чегердин бияктагы жер үчүн өзбектер бизге жер берген жок. Мынау жер жанагы айтып атпайсызбы, мекенден кийин жана 4000 Суу басып калган жер. Мынау жерде куруу үчүн. Ал мынау жерде биз жоготконубуз үчүн компенсация үчүн берип атат. Ал жерди жерге алмашкан жок. Аны мына документти окуп берейин силерге, так? Ошо компенсация да алган. Компенсация Суу баскан үчүн агай. Мынау жерди биз беребиз, потому что таза бизге мынау жер берди. Мен ошону айтпадым, ошонун ордуна компенсация берди. Жок, андай эмес. Мына документ турат. Мүмкүн тура эмес мындай айтып. Сага керек азыр. Обмен болгон дегенде түшүнүп калдым. Обмен болгон дегенде. Обмен эмес бул. Ушундай выгода экен. Эми ошондой Жайыт катары колдоно албай калган үчүн берген экен да. Выполнение со стороны Узбекистана обязательств по строительству Контрабатского канала и коллекторно-дорожной сети. Совет министров Кыргызской республики постановлением от 20 февраля 1975 года номер 74 постановил сохранить земли в границах Ошской области Киргизской ССР, определенных постановлением Совета министров 1965 года под строительство Кемпирабадского без изменения существующей республиканской границы Кыргызской ССР и Узбекской ССР. Есть качан мынау границаны. Терминди тура айтып алдым да тура. Мына документтерге колдоно берем керек болсо. Экинчи, мынау сага эң керектүү документ. Мынау документти жокко чыгарып атышат азыр. Туура. Бул уже бизде токтом бар да. Мен сен кечирип коюйн, сөз талашып так. Экинчи, жана дренажный коллекторный сет боюнча мынау жана көтөргөндөн кийин уровень грунтовка көтөрүлүп кетти да. Кара Суу шаарынын борбору айылдарды айтпай эле коеюн. Борборунда уже уровень төмөн чыгып, мына мен министр бол, МЧС министр катары. Мен ошол жерде Кара Сууда дренаж эмелерди эметтим да. Бир тыйын беришкен жок өзбектер. Канча жаздык өзбектерге, мына силердин милдетиңер. Силер көтөргөнчү өкмөттүгү. Бир тыйын беришкен жок. Мен ошо Кара Сууда жана болгондо дагы центральный улицалардан ошо жанагы эмелерден чыгып, ардын деген что это такое? Канализационная система многоэтажный домах. Эметип, сууну көтөрүп өткөндөн кийин ит болду да. Так ошонун үчүн эчтекесин жасаган жок. Мына документ турганда, мынау жерди биз бошотуп беришибиз керек, тигилерден алган жерге деген туура эмес бул. Документ турат. Бул жер мына сен айтып аткан туура да. Мына документ мына. Колунда турат. Эч качан өтпөйт. Анан кийин жанагы Гавасай жөнүндө болуп атпайбы? Айтабыз Гавасайдан биз мынча жерди алып атабыз деп да.
Gavasaydın jeri hiç kaçan Kırgızistan'a gençten Joğuz Sovyet'ten konuşkandılar. Joğuz Sovyet'ten çeşim çıkan emez. Özbekistan ötsün de. Özbekistan'dan da çeşim çıkan emez. Kırgızistan'ın jeri alalıktı. Çaralbaydı. Çaralbaydı. Oşonluktan Sovyetler Soyuzu'ndan da çıkan emez. Al Cenab-ı yetti planın torturuş için Kırgızlar bizge plan koyup gitti. Bunu götürelim bari dese Özbekler cesuragan bizde. Cesuragan da mine kılgan. Jayla verilen biz mal bağızda yetti planlar alalım. Oşondan berip koyun. Savkoz direktörü seçiminde. Oşonda berip koyun. Bu degen Cenab-ı Временное пользование деген söz. Al etti planı gitti. Yok alımı degen. Buna bizim özümüzün ayrımı Karaköy şahı. Üspü degen jayla sütürü. Üspü degen jaylada Özbekistan Cılma malların arasında hak edip hiç kaçan almalı üspü tanışmak yok da bizde. Üspü bizde durar. Oşunda öyle girse canım Gavasay degen hiç kanday Gavasay'dan yer verip atmayı da taşıyıp bizde başlı aylandırıp atar. Andayımız. Gavasay Kırgız'ın yeri olmaz, Kırgız'ın yeri olacak kalan hiç kaçan alma şuradan gelgen yerimiz. Şurada var burası. İki mesele var verdi. Alarda bir şey çındığı vardı. Birinci çındığı bu Ungarto. Ungarto boyunca dahi bizden dokumentlerde bizden yerde durar Relay instansı. Bizden dokumentler. Özbekistan'ın dokumentlerde Özbekistan'ın demesine doğru. Ana oşon ilgili talaşı bayağında Ungarto'nun bası açtı var. Özbekler bilesin aldı tak. Adım oşona ayıp atar. O Ungarto'nun bizge bölüp verse oşondan Cenab-ı Cahit taşılat demedi atıyor. Biz Kırgız kalar. Biz oşon için de oşonu koşup atağız da. İkinciyle çeşme bular. Adamdan, candan. Ötkende de yana ev olup ketdi var. Kırgız Özbeklerin o şerde kağılışı olup ketdi. Oşo çeşme bulaktı. Hiç kaçan Özbeklik olgan emas. Mende dokumentlerde böyle turadi. Oşo dokumentlerde Kırgız'ın jeri, Ungarto'da ne Kırgız'ın jeri, Gavasay'da ne Kırgız'ın jeri. Ona uşulardı berip atpaydı. Tiylerini berip atpaydı. Hem Cenab-ı siz ayıp atman eme. İsmail Savcı. 4000 127. 4000 yer Hinder'e verilgen biz kaç yerde turatını. 4127 gektar yer. Köktala 758 gektar. Gülşan 255, Pakta uçun 148, Nanay 571, Üç Korban 1088, Çust 1307. Mana oşolardan bardığı taşlar yer. Bir de yerinde su aratılan yeri yok. Su aratılan yeri pas bişası 1117 askıda kurbat ömürde. Pakatlı yeri 2100. Oşa pakatlı olsa su arattı hesaplarında. Oşa su var yeri oşa 4000'den bergen 4000'den 2000 yeri su attı kalgan bana taşlar yer. Barda taşlar. Oşondan men aytıp atam da balda. Ona hava gelgende ona dokument kolda turadi. Turtura pasport kılıp İsmail Savcı. Dokumenti jariyalansın talap kılış gerek. Söyltegende elge tuğra emas malumat berip açar. Emine kılıp yemet atkandan ödemesini ayıp verdim. Kanti ediş olganını ayıp verdim. Kimler başlatırganını ayıp verdim. Eski ukbasın hemen. Вообще ben Emine var gene sağa uçuşka ayıp vermem. Elge açık etmez şey. Açık gerek olurdu demek. Oşon ben aytkanda çıktı. Men aldın ala, oşonda informat, men bulması verimine profesyonel oturgan adamım. Jönüle bunday emetken versin. Oşondan ona emeni için yerge ham yardım beriş gerek. Buna uşun masele kalmaz. Рахмат. Bunu biz hazır dokumentleme tarafı. Рахмат. Келиңиздер суроо. Сиз анан сизге.